Саламатсыздарбы? Ош ТВ телеканалынын эфирдик убактысын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Узун улан жана Кеша Кайман аттуу Крим чөйрөнүн адамдары кармалды. Ош шаарынын судьясы пара калган долларды өрттөп жиберген, анын экспертиза жыйынтыгы чыкты. Ош шаарындагы Сулайманты улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Эми бул жана башка жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош шаардык сотунун судьясы жана Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери пара талап кылуу фактысы боюнча шектелип жатканын кабарлады. Атайын кызматтын 4-сентябрда тараткан маалыматына караганда, шектүүлөрдүн үстүнөн Кыргызстандын жараны арызданып, судья жазык иши боюнча оң чечим чыгаруу үчүн $4000 акча каражатын опузалап талап кылганын билдирген. Бул иште прокурор ортомчу катары катышканы айтылат. 2025 жылдын 29-июлунда прокуратура кызматкери арыз ээсинен пара катары акча алып жаткан жеринен кармалган. Ошол эле күнү Ош шаардык сотунун судьясы Батирине жашынып, дааратканада мурда пара катары алган акчасынын бир бөлүгүн өрттөп жиберген. Бул фактынын негизинде соттук химиялык жана соттук техникалык криминалистик экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгында АКШ доллары түрүндөгү чет элдик банкноттор бар экендиги тастыкталган деп жазылат УКМКнын маалыматында. Судьялар кеңеши судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген, жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен шектүүлөр кылмыш жаза кодексинин 340 беренеси опузалап пара талап кылуу менен айыпталып, тергөө аяктаганга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 23 августта Өзгөндүн Кызыл Октябрь айыл аймагында эл менен жолуккан учурда соттордун ишине токтолуп, Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жазадан бошоткон деген негизде кызматтан кеткенин билдирген. Ушул эле күнү ал ийри суммадагы жемкорлукка аралашкан Оштогу судьянын окуясын айтып берген. Шектүү тарап жана адвокаттар комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2009 жылдан бери каттоодо турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Крим чөйрөдө Кеша Кайман аты менен таанылган жаран кармалганын маалымдады. Ал мамлекеттик чек-араны системалуу түрдө мыйзамсыз кесип өтүүгө айыпталып жатканын билдиришти. Шектүү Камчыкөлбаевдин тарапташы болгону, ага чейин Алмамбет Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгону айтылат. Атайын кызматтын маалыматына караганда 2016 жылы тыюу салынган баңгизат саткандыгы үчүн 12 жылга кесилген. Жазасынын жарымын өтөгөндөн кийин шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда башотуу тууралуу арыз берген. Токтогул райондук соту аны канааттандырган. 2022 жылдын 18 октябрынан 2025 жылдын 13 мартына чейин пробациялык көзөмөлдө болгон. 2024 жылдын декабрында көзөмөл шарттарын одоно бузуп, Кыргыз-Казак мамлекеттик чек-арасынан брод деп аталган тилки аркылуу ары-бери өтүп жүргөн деп айтылат кабарда. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы менен чогуу жүргүзүлгөн операциянын алкагында шектүү кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилгени белгилүү болду. Кылмыштын бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган иш-чаралар уланууда. Ички иштер министрлиги криминалдык чөйрөдө Узун Улан Кайман аты менен белгилүү 1972 жылы туулган Кыргызстандын жараны Москвада кармалып, алынып келингенин 4-сентябрда билдирди. Маалыматка караганда, шектүү оор кылмыштарды жасаганы үчүн мурда бир нече жолу соттолгон жана мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Ал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган. Министрликтин билдиришинче, жаран Крим Төбөл маркум Камчыкөлбаевдин жакыны, ишенимдүү адамы болгон жана анын жеке коопсуздугуна жооп берген. Ал бир нече жолу криминалдык чыр-чатактарга катышкан, андан сырткары Общак кылмыш казынасын толтуруу максатында ишкерлерден коммерциялык фирмаларды жана кыймылсыз мүлктөрдү опузалоо менен тартып алчу. 2019 жылы Бишкек шаарынын аймагында башка бирөөнүн өзгөчө ири өлчөмдөгү мүлкүн ээлеп алууга жана каракчылык менен кол салууга айыпталган. Жабырлануучу чет өлкөнүн жараны болгон ишкер деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында.
Азырынча шектүүнүн жакындары жана жактоочусу комментарий бере элек. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин атайын операциясында өлтүрүлгөн, мүлкү мамлекеттин карамагына өткөн. Ошондон бери аны менен байланышы бар делген бир катар адамдар камалып, айрымдары абактан чыккан. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ошондон бери уюшкан кылмыштуу топ менен аеосуз күрөшүп жатканын, мындан ары Кыргызстанда мыйзамдагы ууру деген түшүнүк болбой турганын кайталап келет. Ысык Көл облусунун Чок Таал айылындагы Дем Ал коттедж шаарчасынын алдындагы жер мыйзамсыз менчикке чыгарылган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Коррупцияга шектелип, кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы бөлүм башчысы кармалды. Тергөөнүн маалыматы боюнча Дем Ал айыл чарба кооперативин түзүүнү демилгелегендердин бири болгон жана Ысык Көлдүн жээгиндеги кымбат баалуу жерлерге жеке менчик укугун мыйзамсыз жол жоболоштурууга активдүү катышкан. Участоктун аянты 4,5 гектар. Кызыккандар кызмат адамдарынын колдоосу менен жасалма документтерди колдонуп, мамлекеттик жер тилкесин жеке менчикке өткөрүп берүүгө негиз болгон аракеттерди жасаган деп айтылат маалыматта. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкектин Ленин райондук салык кызматынын бөлүм башчысы жана башкы тескөөчүсү пара алды деп кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызматтын маалыматына таянсак, опузалап пара талап кылуу фактысы менен иш козголуп, аны аныктоо үчүн жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында бөлүм башчы жана бөлүмдүн башкы тескөөчүсү акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Шектүүлөр 100 000 сом талап кылып, анын тең жарымын алып жатканы айтылат. Аталган кызмат адамдары УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Фискалдык жана башкы органдардагы коррупцияны жоюу боюнча иш-чаралар мындан ары дагы улантылат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кечээ күнү да Бишкектин аталган районундагы салык кызматынын дагы бир бөлүм башчысы системалуу түрдө пара алып, салыктан качууга жол берген коррупциялык схема түзүүгө шектелип кармалган болчу. Ош тазалык муниципалдык ишканасынын каржылык чарбалык ичмердүүлүгүн комиссия текшерүүгө алып баштады. Анда коммерциялык объектилер менен түзүлгөн келишимдер каралып чыгууда. 17 адамдан турган коммерциялык топ шаардык бийлик тарабынан түзүлүп, 1 ай бою текшерүүгө алат. Буга чейин аталган ишканага мэрия субсидия берүүнү токтоткон. Ош тазалык муниципалдык ишканасынын ичмердүүлүгүн комиссия текшерүүгө алып баштады. Буга чейин ишканага субсидия берүү токтотулуп, өзүн-өзү каржылоого өткөрүлгөн. Комиссия ишкананын каржылык, чарбалык, коммерциялык объектилер менен түзүлгөн келишимдерин карап жатат. Ага кошо аларга коюлган тарифтер анализденип, абоненттердин санын көбөйтүү талабы коюлган. Август айынын аягында атайын Ош шаар мэриясынын буйругу чыккан. Учурда жумушчу топ иштеп атат. Негизги максат биз баягы тазалык ишканасы бул өзүн-өзү каржылай турган ишкана болгондуктан алардын учурда абоненттеринин санын көбөйтүү, коммерциялык субъектилер менен болгон келишимдерин так анализдеп чыгуу, туура эле баягы тариф боюнча келишим түзүп иш алып баратабы же айрым коммерциялык түйүндөр менен келишимдер түзүлбөй калып атабы. Ошолорун муниципалдык аймактык, айылдык аймактык башкармалыктар менен биргеликте комиссия иш алып барып атат. Учурда Ош тазалык ишканасына 329 миңден ашуун абонент катталган. Анын 3 миңден ашууну коммерциялык түйүндөр. Айрыкча кафе, ресторандар таштандыга болгон төлөмдү төлөөдө көйгөй жаратаарын белгилейт. Эми 17 адамдан турган комиссиялык топ мекемени 1 ай ичинде текшерип, жыйынтык чыгарышы керек. Башта адамдар, кафе, ресторандар бар, ошолордо убагында силерге төлөйбү, же баягы кичээки комок ичеткен менен чоң ресторан ценасы бирдейби деген тарифте ошо текшерүү жүргүзүп атабыз. Шаарда билесиздер 1 миллионго жакын адам бар. Көп квартирага берип коюшат дагы. Квартиранттар жашайт, өзү фактически түндүктө бир адам деп, бир адам чыгарып келип алып, ошого төлөп коюп, төлөбөй жүргөндөр канча. Ошондо биз 1 миллион адам таштандысын чыгарып, бирок бизге төлөгөн адамдар 361 744 абонент болду. Ошо абоненттердин санын көбөйтүү. Учурда шаарда дээрлик 1 миллионго жакын калк жашаса, анын 300 миңден ашууну гана таштандыга болгон төлөмдү аткарат. Ал дагы өз учурунда эмес. Андыктан ишкана үймө-үй кыдырып абоненттердин санын көбөйтүү аракетин көрүп жатыптыр. Буга чейин ишканага жыл сайын 70 миллиондон ашуун субсидия бөлүнүп келсе, бул жылы токтотулган. Субсидияны көчө шыпырган шыпыруучуларга, ошону таштандык чыгарган жүктөөчүлөргө, аны суу сепкен водовозорго алат элек. Жалпы 149 рабочий класстын айлыгын алат элек. Коммерциялык түйүндөрдөн биз артка кеткен жокпуз.
Былтыркы жылы 7 айда биз 146 миллион акча жыйнаган болсок, быйылкы жылы биз 190 миллионго жакын акча жыйнап койдук 7 айдын жыйынтыгы менен. Ошондо биз 36 миллионго салыштырмалуу көп акча жыйнап атабыз дагы. Эч кандай артка кеткен жокпуз. Эми жылдын акырына чейин 70 адамдын айлыгын 70 миллионду биз жаап субсидиябызды 149 адамга эмгек акы убагында берип турушубуз милдетибиз. Ош шаарынын мэриясына караштуу 22 бюджеттик мекеме жана 8 чарбалык ишкана бар. Учурда комиссия Ош тазалык ишканасында гана текшерүү жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө Ош тазалык муниципалдык ишкананын дебитордук карызы 18 миллион 960 миң 689 сом. Анда шаардын тазалыгын камсыз кылган 400дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош. Кара металдын сыныктарын жана калдыктарын темирди кайра эритүү үчүн даярдалган шикт куймаларын өлкө аймагынан сыртка ташып чыгууга тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгонун өкмөттөн билдиришти. Маалыматта аталган токтом расмий жарыялангандан 10 күн өткөн соң күчүнө кирери айтылган. Андан 3 күн өткөндөн кийин чектөө мөөнөтү иштеп баштайт жана 6 айга созулат. Мындай чектөө атамекендик металлургиянын чейки зат баасын чыңдоо үчүн киргизилгени белгиленген. Ош шаарындагы Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Анда Дүйнөлүк банк регионалдык экономикалык өнүгүү долбоорунун алкагында реконструкция иштерине жалпы 12 миллион доллар бөлгөн. Реконструкция иштеринин жүрүшүндө Сулаймантоодогу Үңкүр музейи оңдолуп, от дарбазасы курулат. Ага катар аймакты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери дагы аткарылат. Бул үчүн атайын эскиздик долбоор дагы иштелип чыккан. Ош шаарындагы Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Анда Дүйнөлүк банк тарабынан регионалдык экономикалык өнүгүү долбоорунун алкагында реконструкция иштерине жалпы 12 миллион доллар бөлүнгөн. Азыркы тапта долбоордун илимий концепциясы жана эскиздик документациясы даярдалган. Азырынча курулуш иштерин баштоо жана бүткөрүү мөөнөтү тактала элек. Дүйнөлүк банк тарабынан биринчи бөлүнгөн акча 8 миллион тегерегинде болгон, доллардын тегерегинде. Андан кийин эксперттер бул жерде концепциясын түзүп, ТЭО деп коет, техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыккандан кийин дагы акча керек экен деп кошумча сурап 12 миллион доллар тегерегинге сумма чыккан. Кошумча каржылоонун дагы ратификациядан жогорку кеңештен өтүп, ошо акыркы этаптары калды. Реконструкция иштеринин жүрүшүндө Сулаймантоонун бир катар тарыхый жана маданий жайларында жаңылануу жүрөт. Ал үчүн атайын 8 объект тандалып алынган. Алар Бабурдун өжүрөсүн алып баруучу тоо жолу, Сулаймантоодогу Үңкүр музейи, этнографиялык археологиялык музейи, ага катар оттар базасы жана визит борбору курулуп, тоонун аймагы көрктөндүрүлөт. Мындан сырткары орто кылымга таандык мончо, түндүк тараптагы тоо дарбазасы, Ассаф ибн Бурхия күмбөзүнүн тегереги жана суу дарбазасын куруу иштери аткарылат. Биздин Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси бүткүл Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоордун негизинде, бул гранттык негизде берилген акчалар Сулаймантоодогу негизги туристтик жолдор, Сулаймантоодогу тарыхый маданий эстеликтердин алдыңкы бөлүктөрү, көргөзмө залдары, Үңкүр музейи, автоунаа токтоочу жайлары, андан сырткары ошо Сулаймантоонун чыгыш тараптан, андан сырткары түштүк батыш тараптан киргичи негизги аркалары жаңыланып, оңдолуп, реконструкциядан өтөт. Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси акыркы жолу Ош шаарынын 3000 жылдык майрамына карата реконструкцияланган. Аталган той ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген өзгөчө коруктагы аймак болгондуктан, реконструкция иштеринде тарыхый жана маданий мурастарды сактап калууга өзгөчө көңүл бурулган. Ар бир архитектуралык жана курулуштук чечим эл аралык эксперттердин катышуусу жана макулдугу менен кабыл алынат. Сулаймантоосу акыркы жолу Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесинде толук кандуу реконструкциядан өткөн. Андан бери Сулаймантоодо мындай масштабтуу түрдө реконструкция жүрө элек. Себеп дегенде бул каржылоонун негизинде ушундай менен өткөн эмес, бирок баягындай текущий деп коет, ошондой иштер жүрүп турган. Шаар тургундары Сулаймантоо оңдолуп, зыяратчылар үчүн жагымдуу шарттар түзүлсө жакшы болот деле дешет. Алар бактарды отургузуп, тоого алып чыгуучу жолдорду жаңылоо керектигин билдиришти. Лестницаны оңдосун, баг отургузсун, жаштар, карылар бардыгы ушуну сүйүшөт. Жакшынакай кылып туш тарабына лестница чыгарып оңдоп берсе кандай сонун болмок. Азыркы убакта Сулаймантоосунда бизге окшогон кары картаңдарга шарт түзүп берсе, биз дагы барып
чыгат элек. Мурда жаш кезибизде чыкчу элек. 5-6 жыл болду чыга албайбыз. Тепкичтерин оңдоп, азыркы талапка ылайык кылып берсе, бизге дагы жакшы болот эле. Биз да неберелерди чытып келип, зыярат кылсак жакшы болот эле Сулаймантоого. Колдо бар алтын баркы жок деген сөз бар. Ага жеткирбей ушул Сулаймантоонун мүмкүн болушунча келген туристтер кайрада кийинки жылда келе тургандай болуп, кайрада ош Сулаймантоосун көрсөм экен деген ниетпен дагы кийинки жылда келе тургандай бир ушул акыбалга жеткиришибиз керек да, менин оюм. Тоого чыкканга кары картаңдарга, кичинекей балдарга шарт түзүлсө жакшы болмок да, чыгып түшкөнгө. Анан айланасында бейит уже канча жылдан бери турат да, ошол бейит жактарды тазалап, жашылдандырып, гүлдөрдү эгип, арчаларды эгип, ошондой бир жашылдандырса, аябай дагы кооздук бермек да шаарыбызга. Буга чейин кала башчысы Сулаймантоо каралбай калганын айтып, тоону шаардын балансына өткөрүп алууну сунуштаган болчу. Шаар бийлиги тоонун түндүк батыш тарабындагы 62 эски турак жайды көчүрүп, ордуна коомдук эс алуу жайын курууну пландаган. Белгилей кетсек, Сулаймантоо Ош шаарынын так ортосунан орун алган миңдеген жылдык тарыхы бар ыйыктоо. Ал 2009-жылы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Толбай Бурканбеков, Бекзат Искендер уулу, Ош ТВ. Бардык славян университеттери аналитикалык ишмердүүлүккө жакшы көңүл буруп, активдүү катышып иш-чараларды уюштурат. Бул тууралуу Россиянын Илим жана Жогорку билим берүү министринин Россиялык улуттук университеттер боюнча атайын өкүлү Николай Кудрявцев билдирди. Ал Спутник маалымат борборундагы Евразиялык интеллектуалдык технологиялар аналитика тармагында аттуу видео көпүрөдө сүйлөдү. Анын айтымында Кыргызстанда россиялыктардын катышуусунда 4 жогорку окуу жайы иштейт. Аналитикалык ишмердүүлүккө бизде мугалимдер эле эмес, студенттер да активдүү катышат. Анткени келечек жаштардын колунда. Жаштар бул процесске канчалык көп тартылса, эртең ошончо жетилген аналитиктер пайда болот. КРСУда стратегиялык анализ жана божомолдор институту бар. Ал олуттуу аналитикалык материалдарды чыгарат жана негизги иш-чараларга катышат. Албетте алдыда дагы да умтулуу керек жана биз Бишкектеги Евразиялык аналитикалык форумда дал ушул жөнүндө сүйлөшөбүз деген ал. КРСУнун экономика факультетинин деканынын милдетин аткаруучу Ысыкөл Чоң Евразия эл аралык жаштар аналитикалык борборунун директору Айнура Кучербаева Евразиялык аналитикалык форум жана эл аралык жаштар аналитикалык конгресси жөн гана талкуу аянтчалар эмес, практикага багытталган билим берүү моделинин маанилүү бөлүгү болуп калганын белгиледи. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев мектеп жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилери менен жолугушту. Мэр шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкерлеринин коррупцияны токтотууга чакырды. Аны менен бирге мектеп, бала бакчалардын жетекчилери ата-энелерден балдарын окутууга, бакчага киргизүүдө мыйзамсыз акча чогултууга жол бербөөнү эскертти. Билим сапатын көтөрүү талабын койду. Муну менен бирге билим берүү мекемелеринин шарттарын жакшыртуу боюнча мэрия тиешелүү иштерди алып барарын билдирди. Урматтуу коллегалар, урматтуу менин сүйүктүү эжеке агайларым, эгер ушул маселелер жойболсо, мунун жакшылык алып барбайт. Эч качан жакшылык алып барбайт. Бул жанагы мурдагы эски методдор ташташ керек уже. Азыр жаңы заман келди. Кудай кааласа мынакей Садыр Нуржоевич бийликке келгенде бир топ өзгөрүштөр болду жакшы жагына. Эмне деген жакшылыктар күндө жакшы нерселер болуп атат. Ушул маселени карасак болбойт, урматтуу туугандар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышын көрдүңүздөр. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.